иштегендердин саны өтө көп бизде. Себеп илгери Советтер Союзунан калган структура менен жашап атабыз. Ошол маалда азыркыдай интернет жок эле. Азыркыдай компьютер менен иштебейт эле. Анын алда мына союздук кишилеринде бардыгыбыз кол менен иштечилик. Туурабы? Ар кандай таблицаны чыгарат элек, информацияны берет элек. А бүгүнкү күнү бир эле компьютер 15 адамдын ишин кылып коюуда. Бирок өкмөттө ошол состав ошо менен турат. Биздин Кыргызстан үчүн 15-16 министрлик көп экен. Аны да биз 6-7ге чүрөлү деп өзүбүздүн программага киргизгенбиз. Мындай программаны бир эле биз киргизгенибиз жок. Мындай программаны да 4-5 партия ушундай киргизип атат. Батян көпчүлүк партия ушундай кылып киргизген экен, Кудай кааласа мунун баары ишке ашат. Себеби ишенген депутаттар ушул партиядан чыгат деп биз ишенебиз. Ошондуктан ушул партияны тандап алып, ушул партияны шайлаганга баардык элдер өз колосу менен келишти. Ушул партияны биз чын дилибизден шайлайбыз. Мекеним Кыргызстан бул негизги профессионалдар чогулган партия. Жаштардан акылдуу, ойчул, маданият чөйрөсүндөгү ар тараптуу, ар кошкон көпчүлүк профессионалдар чогулган партия. Биздин партия биринчи кезекте аткарып жумушту, андан кийин сөз берет. Башкалардан айырмаланган эң чоң нерсеси ушул нерсе. Жакшы кадрлар өсүп атат бизден. Ошолорду тартып атат, андан кийин да жакшы немелер болот деген үмүттө шайлап атабыз биз. Менин дагы бир өзүмдүн ураным, элдин уулу бол дейт, Аллахтын кулу бол дейт. Ар дайым Кудай кааласа элге кызмат кылам деп жаралдык. Сиздердин алдыңыздарда ар дайым ак кызматымды аткарып берүүгө сөз берем. Жаштардыга колдоосу жакшы болуп атат. Ошого ушул партияны колдоп, бул партиянын келечеги бар да. Жогору жакка аэропорт куралы деп атабыз. Себеби эски аэропорттун болгону 168 гектар экен. А жаңы аэропорт түшө турган болсо, ал жерде 500 гектар болот. Ушул тегеректеги Карасар районунун жеринде болот. Ушул жерде отургандын көбү иш менен ушул жерде алек болот. Сөз менен эмес, иш менен аткара турган балдар партия ушуну биздин айыл 100% колдойбуз. Азыркы күндө миграция күчөгөн маал. Бул жерде олтургандарыңыздардын ар биринде жок дегенде 1-2 мигрант жүрөт. Ал жакта жүргөн биздин агаларыбыз, досторубуз, эжелерибиз ойногондон, жыргагандан жүргөн жок. Тиричилик деп, бала чаканы багайын деп жүрүшөт. Бул жакта производствону көбөйтүп, мини заводдорду көбөйтө турган болсок, ошондо гана биз миграцияны кыскартып, жумуш орундарын таап беребиз. Биздин дагы эң негизги программаларыбыздын бири ушул. Аттанган жолуңар даңгыр болсун. Ишиңер ийгиликтүү болуп, айткан убадыңар элге жетсин. Мына бул азыр талапкер болуп, барып жакшынакай доо алып атсаңар, эртең ошол жерге отуруп, столго барып отуруп, айтканыңарды, дегениңерди ушул эл алсында аткарган күнүңөр болсун ылайым. Амин. Аллаху акбар.